Чад Республикасында Боко Харам тобунун 10 мүчөсү өлүм жазасына тартылмакчы. Мындай өкүм өлкө тарыхында биринчи ирет чыгарылып жатат. Колго түшкөн адамдар Камерундун жана Нигериянын жарандары экени аныкталган. Алар июнь айында Наджинин шаарында чабуулга катыштыгы бар деп айыпталууда. Жай айында эле шаардын өзүндө Боко Харамдын кол салуусунан 40тан ашуун киши каза болгон. Бийлик өкүлдөрүнүн билдирүүсүндө февраль айынын башында Чад Республикасы менен Нигерия биргеликте атайын операция өткөрүшмөкчү. Алар террористтердин базаларын аба соккулары аркылуу жок кылууну пландап жатышат. Доминика аралын каптаган Эрика боронунан 12 киши каза болуп, 20сы дайынсыз болууда. Бийлик өкүлдөрүнүн маалымдамасында набут болгондордун саны дагы да өсүшү мүмкүн. Каттуу келген куюндан бир нече калктуу конуштар бузулган, кырсык болгон жерден миңдеген жашоочулар коопсуз жайларга көчүрүлүп жатат. Метеорологдордун айтымында күчтүү борон жекшемби күнү Флоридага жетиши мүмкүн. Андан ары Майами шаарын каптайт. Учурда Флорида штатында өзгөчө кырдаал жарыяланган. Табият кырсыгы чоң чыгымдарды алып келиши ыктымал.